Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан мен Чынара Орозбекова. Сиздерге көпчүлүк суроолор боюнча видеону кантип тартасың жана кантип монтаж кыласың деген суроого жооп бергим келип турат. Бул жерде мен в основном InShot менен колдончумун. Мынакей көрүп жатсаңыздар керек. Мына бул InShot менен колдончумун. Азыр мен KineMasterге өттүм. KineMasterде өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Жана дагы сонун монтаж болот экен, дагы скорость ушу жакшы берет экен. Бул да бир аз скорость слабыйраак, баягы узарта турган видеону баягы кыскартып узарта турганы бир аз слабыйраак экен. KineMasterде жакшы экен. Мен азыр мынакей сиздерге KineMasterге кирип көрсөтөм. Мынакей сиздер Play Market'тен жүктөп аласыздар. Play Market'тен KineMasterди өткөргөндөн кийин автоматически мындай болуп чыгат да. Так, мындай болуп чыгат. Сиздер мына жерде чоң тегеректеги плюсту басасыңар, видео плюс дегенде. Плюсту баскандан кийин формат тандагыла дейт. Форматты биз кандай кылып фонубузда кандай көрүнөт, например, видеону кандай тарткан болсоңуз. Эгер видеону кыйгачтап тарткан болсоңуз, анда 16:9 алсаңыздар жакшы. Эгер түз кармап телефонду тарткан болсоңуздар, анда 9:16 дегенди алсаңыздар жакшы. 1:1 алсаңар болот. Азыр мен 9:16 кылып көрөм, мынакей. Себеби дегенде менин видеом 9:16 туура келет. Так, баскандан кийин мынакей видео тандай дейт. Галереяңарда видеону тандайсыздар. Видеону галереядан тандайм. Мен мынакей бир видеону жасайын деп чечкем. Мынакей компаниябыздын жаңы каталогу боюнча да. Буну галочканы басамын, мынакей. И могул жерден бемарал эле уже видеоңорду монтаж кылсаңар болот. Мынакей. Бул листочектерди барактаган видео. Дагы мен неме кошот элем, сүрөт кошот элем десеңер, анда слойду басасыңар. И мына жерде мультимедиа деген бар. Дагы ичине кааласаңыздар, дагы сүрөттөрдү кошуп койсоңор болот. Мынакей. Например, да. Мына сүрөт коштум. Так, мынакей көрдүңүздөрбү? Бул слой. Вставка слой. Жанына сүйлөгөнүңөр жанына коюп койсоңор болот. И жоготуп койсоң, мынтип удалить этип койсоңор. Баскандан кийин мына жерде челек тартылып турат. Челекке бассаңар эле удаление болот. Так. Эми бул жерде видеону кантип кыскартамын, кесемин десеңиздер, анда мынакей. Могул жерден любой кайсыл жерден мынакей. Мына жерден любой кайсыл жерден мен кесишим керек десеңер, анда албетте бир монтип басасыңар. Басканда бул жерде оңдой турган нелер бар да. Кайчыны баскандан кийин мына жерде бардык разделдер турат. Обрезать слева дейт. Если мен слева десе, сол жактын бардыгын кыркып берет. Эгер обрезать справа дегенди бассак, анда оң жактын бардыгын кесип берет да. Эгер жок, мен ортосунан эле бөлүп коем десеңер, анда разрезать в точке деген бар. Разрезать этип коесуңар. Так, эгер разрезать и вставить стоп кадр десеңер, анда тоже разрезать этип коет. Мынакей. Ортону бөлүп туруп, ортого сүрөт кое турган болуп калат да. Көрүсүңөрбү? Өзү эле түшүндүрүп турат го картинкада. Ошентип оңдой бересиңер. Андан кийин голос кошом десеңер. Мен, например, азыр сиздерге голос кошуп көрсөтүп берем. Албетте мен видеолорго постоянно өзүм голос кошом. Эгер жакшы үнү чыкпаган болсо, мынакей голос добавить десе, мынакей старт дегенди басасыңар и все, үстүнө голос кошо бересиңер. Кандай видеого эмне коюшуңар мүмкүн, например. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Чынара. Биздин BSC компаниябыздын каталогунун мынакей новинка 1-июндан башталган каталог боюнча тааныштырып кетким келип турат. Бул жерде бардык акциялар жана дагы жаңы чыккан биздин продукциялар боюнча маалыматтар жана скидкалар коюлган деп сүйлөп туруп стопту басасыздар. Баскандан кийин все, мына жерде галочка турат өйдө. Галочканы басабыз и угуп көрөбүз. Мынакей уже даяр. Так, бул жерде музыкабыз уме болуп кетиптир, громкий болуп кетиптир, чем биздин үнүбүзгө караганда. Так, анда эмне кылабыз? Так, анда мындай кылабыз. Муну басабыз. Могул жерде звук бар. Кайчыдан кийин 4-түштүк, андан кийин звук деген бар. Ошону биз пасайтабыз. Өзүнүн чисто громкий 100 болуп кетиптир. Буну биз түшүрөбүз. Где-то мага 10 даже 8 жетиштүү да. Потому что үнүңөр четкий чыгыш керек. Музыка бир аз эле берип туруш керек да. Мынакей караңыздар. Эми угуп көрөбүз. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Чынара. Биздин BSC компаниябыздын каталогунун мынакей новинка 1-июндан башталган каталог боюнча тааныштырып кетким келип турат. Бул жерде бардык акциялар жана дагы жаңы чыккан биздин продукциялар боюнча маалыматтар жана скидкалар коюлган деп сүйлөп.
вот мынакей ушинтип сүйлөп туруп койсоңуздар болот. Кааласаңыздар үнүңөр жакпай калса монтип басып туруп удалить этип салсаңар деле болот. Мынакей сол жакта челек тартылып турат, челекке бассаңар эле все, сөзүңөр удалить этилип келет. Так, дагы эмнеси керек силерге? Так, дагы көп нерсени кылсаңар болот. Бул жерге, например, кийинкиге переход кылсаңар мондай, могул жерлерде толтура информация бар. Управление скоростью. Скорость эгер биз тезирээк кылабыз деп турган болсоңуз, анда эң тези мынакей 1,5 болот. 1,5ден дагы 2 эң аябай тез кылсаңар болот. 2,5 карасаңыздар, бунун скорости аябай сонун скорость берет. Мен азыр 4-5ке коеюн беле азыр. Аябай эле учуп кетет азыр. Так, кеттик анда эмес. Все, үйрөтпөй калабыз муну көргөнү. Нет, мындай болбойт. Биз бир аз эле кылышыбыз керек. Азыр мынакей громкость кирип кеттим. Так, биз бир аз эле кылышыбыз керек. Управление скоростью. Так, бизге 1 деген берилген да. 1 болсо, где-то биз эң дагы көбөйтө турган болсок, анда 1 мындай кылып койсок болот. 1 да. 1 2 кылып койсок, 1 3 кылып койсок болот. 1 4 1 5. 1 5тен ашкандан кийин өтө эле башы үнүңөр дагы ызылдап кетет да. Анын үчүн көбөйтпөй эле мындай эле кылган жакшы. Эгер үстүнө үн кошуп атсаңар, кыймылдатпай эле, көбөйтпөй эле, узартпай эле, тездетпей эле сүйлөшсөңөр. Биринчи тездетип алып туруп анан голос кошкон жакшы. Себеби дегенде үнүңөр дагы өзгөрбөйт. Так, аны менен так түшүндүрө алдым. Кийинкиси текст кошобуз. Текст кошууда мынакей текст деген бар. Так, көрсөтө кетпедим. Слой дегенге басабыз, текст дегенге басабыз. Бул жерде, например, в основном маалымат жазабыз да, телефон номерибизди, же болбосо өзүбүздүн фамилия атыбызды, же болбосо биаси деп жазып көрөйүн да. Все автоматически мынакей жазылып чыкты. Буну чоңойтуп, кичинертип, каалагандай форматта кылсаңар болот. Буну как анимация кылсаңар болот, затухание да. Мына жоголуп кете турган болсо поп кылсаңар болот. Скольжение кылсаңар болот. Мынакей ылдыйдан өйдө чыга турган, любой да, өзүңөргө вкусуңарга карап кылсаңар болот. Так, и буну удалить этип салсаңар деле болот. Сол жактан удаление да. Текст кошконду үйрөндүк. Эми так, рукописный текстти кылсаңар деле болот. Бул кереги жок. Так, наложение тоже кереги жок. Эффекттер деле кошсоңор болот. Так, мультимедиа. Дагы сүрөт кошуу, аудио деген музыка кошуу. Бүт эле баягы телефоноңордо кайсы сүрөттөр бар, ошолордун баарынын списоги чыгат. Караңыздар, музыка кошсоңор болот. Любой эле видеоңорго музыка кошсоңор болот. Просто бул менин видеомдо музыкасы даяр экен да. Эми дагы эмнени, голосту үйрөндүк. Так, тексттин вроде баардыгы керектүү нерселердин баардыгын үйрөнүп алдык деп ойлойм. Дагы суроолор болсо дагы жазгыла. Кандай видео сунуштар болсо жазыңыздар. Ошолор боюнча мен дагы да видео көрсөткөнү даярмын. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Эгер каналыма катталып, лайк басып, жана дагы колокольчикти бассаңыздар, жаңы дагы видеолордон кабар болуп турасыздар. Баарыңыздарга бизде уже кеч бейпил түн каалайм.